Assalamu alaikum, урматтуу бага өстүрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн экинчи жолу сиздер менен саламдашып атамын. Кайрадан малина бактын ичиндебиз. Бүгүн сиздер менен малинанын чиканкасы боюнча, же болбосо малинаны үзүү боюнча сөз кылабыз. Мынакей 1,5 метрлик катар аралыгындагы малина bir-birine өсүп жеткени калган. Почти жетип калган десек дагы болот. Мына өсүндүлөр. Мына арылар иштеп атышат. Арылар биз сыяктуу жалкоо келишпейт. Эртеден кечке булар өздөрүнүн иштери менен алек. Бүгүн биз сиздер менен ушул чиканка боюнча сүйлөшөбүз. Чиканка эмне үчүн жасалат? Кайсыл малинага жасалат? Муну көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Билбегендер үчүн айтып коюшубуз керек. Мына алдыбыздагы мына бул малина быйыл эрте жазда чыккан жаңы өсүндү. Бул ушул зымдын катарына жеткенде. Мына зым баякта байланып турат, мына зым. Ушул катарга жеткенде учунан алынат, мына. Учунан чымчып алып коесуздар. Бул жерде 10 күндөй стресс абалында турат. Анан бул жалбырактын астынан бул жерден эгер жакшы баксаңыздар, үчүнчүсү да чыгышы мүмкүн. Бул сиздердин бакканыңыздардан көз каранды. Мына ушул үзгөн жерибизден 10 күндөн кийин жаңы өсүндүлөр өсө баштайт. Өсө баштайт дагы. Сразу булар мөмө бүчүрлөрдү пайда кылып гүлдөгөнгө аракет кылат. Эгерде биз ушул бүчүрдү үзбөгөн болсок, анда бул 4 метр бой өсмөк. 4 метр өсүп барып, учунан гана мөмө салмак. Ал убакта уже мөмөсү бышканда октябрь айы келип суу куруп кетет. Ошон үчүн муну чиканка кылгандан кийин бул сентябрь айынын башында, август аягынын этегинде күзгү малинасы быша баштайт. Азыр сиздерге мен ошол жазгы малина, орто бышар малина, күзгү малиналары кайсы экенин айтып бергенге аракет кылайын. Мына ал гүлдөп тургандар булар жазгы малина. Жазгы малина былтыры калып кеткен эски бутактардан чыгарат. Мына былтыркы бутак, мына катар ушунан чыгарат. Бул малина ар бир бутагынан, мынакей ар бир шактаган жаңы бутагынан мындай мөмөлөр пайда болот. Азыр арылар ушуларды чаңдаштырып атат. Эгер жакшы каралган малина болсо, бир ушундай бутагынан 35-ке чейин мөмө түйөт. Азыр бул жерде 15тей мөмө көрүнүп турат. Бул малина 20 жылдан бери бир орундан которулуп элек. Ошон үчүн өтө жакшы эмес, орто малина болуп эсептелет. Орто бышар малина быйыл жазында чыккан малинадан пайда болот. Бул жазгы улуу теримден кийин орто терим деп эсептелет. Бул чоң болот малинасы, мынакей. Астынан бери көрсөтөйүн, мына. Мына жерден пайда болот, мынакей. Ремонтат малина сыяктуу. Мына ушул жеринен пайда болот. Күзгү малина жазында чыккан малинанын учунан гана түйөт. Быйыл учунан алабыз. Мына ушул жерден чыккан 2 же 1 бутактан, же 3 бутактан күзүндө малина терилет. Бул күзгү малина болуп эсептелет. Мына малина жазгы малина, орто бышар, күзгү малина болуп бөлүнөт. Эң көп улуу теримди жазгы малина берет. Азыр мына ушул гүлдөп аткан малиналар июнь айынын 20-сынан кийин быша баштайт бизде. Бул малиналар мынакей кайшылашып
чаңдашуучуга кирет. Аралар мынакей чаңдаштырып атат. Өткөндөгү жамгырда чаңдашпай калган малиналар мына көрүнсө, мына бир бүдүр эле малина турат бул жерде. Мынакей мына болуп чаңдашпай калган. Мынакей арылардын малинаны чаңдаштырууда ролу өтө чоң. Мына ушул малиналар июндан баштап тек кар түшкөнгө чейин. Октябрь кыш узун болсо, ноябрга чейин терилиши мүмкүн. Мына бул чиканканы, мына жасап аткан чиканка зымга жеткенден баштап алына баштайт. Июндун 10-уна чейин жасаш керек. Июндан кийин кеч калат. 3-4 жолу аралап жасалат. Утуру жетишкенде, өсүп жетилгендер мына ушулар алынат. Бул жетелектер, ылдыйдагылар качан жеткенде алынат. Булар бир жумада буюрса өсүп жетилет. 3-4 жолу малина, чиканка жасалат. Айтып кеттик, малинаны чиканка жасабаса мөмөсү жетилип бышпай калат. Ага чейин суук түшөт дагы, мөмөсүн суук уруп кетет. Мына достор, малина гүлдөө алдында мынакей. Ишиңиздерге ийгилик. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.